Азыр ушул Кыргыз мамлекетиндеги дагы бир эң көйгөйлүү маселелердин бири бул электр энергиясына болгон баалардын туруксуздугу. Ошол эле мезгилде ушул жана Токтогул ГЭСи бүгүнкү күндө кризистик абалда турат. Ушул көйгөйлөрдү кантип чечсек болот? Мына сиздер сунуш кылып аткан тарифтик система кандай нукта ишке ашат? Электр энергиясы боюнча мына ар бир кыргызстандык билесиңер. Бул 30 жылдан бери келаткан проблема экен. Муну мен кече күнү келип эле сууну жутуп алып же агызып ийип, анан кризиске учурап аткан жок да. 30 жылдан бери, акыркы 10 жылдан бери айрыкча карызды алып келе бериптир. Анан ушу электр энергия тармагына жумшайбыз деп, же аяка жумшабайт. Ошол көмөк чордондорубуз, линияларыбыздын баары таш талканы чыгып калганда, итке минип калган мындайча айтканда. Анан ал акчалар аякка салынбай эле урдалып кеткен. Анан бүгүн да коомчулукта айтып атпайсыздарбы? Эмне үчүн мурдагылар келип уурдап кеткенди, анан эл төлөшүбүз керек, ошолорду кайра кайтартып төктүрбөйсүңөрбү деп. Ал жумушту аткарыш үчүн бир жыл, 2 жыл убакыт кетет. Аны текшерип чыгыш керек. Бул оңой оокат эмес, оңой объем эмес. Текшерип чыгып, анан канча салган, буяка кимди күнөөлүү баарын таап, анан сотко берип, сот аркылуу кайра кайтартыш үчүн 2 жыл, 3 жыл убакыт кетип калат. Эгер аны күтүп отура берсек, ушунтип эле ушу бойдон, бүгүнкү тариф бойдон, бүгүнкү эч бир саясатты өзгөрбөй кете бере турган болсок, эмдиги жылы Токтогул суу сактагыч иштебей калат, токтойт. Анда Кыргызстан энергетикасыз калат, анда баягы тезектермей, чырак жакмай деген жашоого түшүп калабыз да. Биз ошон үчүн тарифтерди өзгөртүп, баарына өзгөрткөндө дагы баягы категорияларды карайлы деп атабыз, элдин жашоо шартын. Биз 30 жылдан бери баягы союз чачырагандан кийин биз капиталисттик өлкөгө айландык да, мындайча айтканда. Сөзсүз түрдө кедей болот, орто жашоосунда адамдар болот, байлар болот дегендей. Биз ошолорду да карап, баарына калыстык менен чечкиле деп атабыз. Сунуштар түштү, мен сунуштарды өткөндө айттым. Бирок муну дагы бүгүн эртең эле чечип ийбей, эл менен дагы талкуу кылгыла, августка чейин барып туруп анан кийин чечкиле деп. Эң негизгиси биз жанагындай 700 киловаттан ашкандан кийин чектөө дегенди вообще алып салгыла деп атабыз. Таптакыр алып салгыла деп. Сунуштар түшкөн баягы байларга, мисалы, электр энергияны байлар жагат да. Кыштын күнү ошо жанагындай хан сарайы барлар отопление кылат. Анан кийин ошолор көп колдонот деп, анан ошолорго, ошол категорияга кыштын күнү бир 3 айга 1000 киловаттан ашса, 2 сом 24 тыйындан кылып баягындай көтөрүп койсок болот деген сунуштар түшкөн. Бирок азыр аны да алгыла деп атабыз. Чектөө деген сөздү унуткула дагы эле, бирдей тарифти баягыдай койгула деп, бирде фиксированный тарифтерди койгула деп. Эмне үчүн дегенде, мисалы, эмнеге 74 тыйындан кылып атабыз? Эң бая турмушу начар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө. Алар деле бирдей тариф төлөп атат бүгүнкү күндө 77 тыйындан. Анан 700 киловаттан ашса, баягы эле общий байлар менен сыяктуу эле баягыдай төлөп атат, баары бирдей. Кедейлер мисалы 1-2 лампочка колдонот үйүндө. Сиз мисалы жок дегенде орто бай болушуңуз керек, мисалы кызматыңыз бар, башка бар деген. Сиз жок дегенде бир 10-15 лампочка колдоносуз. Эң бай адамдар бар, базарлары бар, үйлөрү бар, хан сарайлары бар, 1000 деген лампочка колдонот. Анан кантип ушул калыстык болот, мисалы сиз кедейсиз. Кара чай токоч менен отурган кедейсиз. Анан сиз деле ошолордун менен бирдей тарифти төлөп атасыз, алар деле бирдей тариф төлөп сизден 100 эсе пайда көрүп атпайбы, мисалы. Биз ушуну биз акырына келип, мына концерт концов көңүл буралы деп атабыз да, ошондой деп. Алардын бизде эсеби бар. Мисалы бүгүнкү күндө 110 000 үй бүлө деп биз мамлекет тараптан жардам берип келатабыз. Жанагындай пособия берип келатабыз, гум помоштор келгенде ошолорго берип атабыз. Бирок балким акыркы 10 жылдан бери, бул эми акыркы 4-5 жылдан берки маалымат да, андан бери дагы балким кедейлешип кеткендери болушу мүмкүн, ага саны кошулушу мүмкүн, аны да ревизия кылып чыккыла деп атабыз. Карап калып калбасын деп. Анан баягы орто алыскы райондогуларга труднодоступный деп коебуз го, жана высокогорье, бийик тоолуу аймактарга 1 сом 4 тыйындан деп. Мунун баарын эксперттер эсептеп чыгып баягы сунуш кылып аткан тарифи. Аларга да ушу 1 сом 4 тыйындан берип туруп, бирок чектөөнү таптакыр алып салалы деп атабыз. Кыштын күнү деле, жайдын күнү деле. Мен шайлоо алдында Нарынга барганда эсимде сурашкан. Өзлөрү талап койгон, чектөөнү алып салыңыз деп. Бирок ошол кыш мезгили болчу. Мен айткам, май, июндарга барып алабыз чектөөнү. Чыдап тургула. Азыр кыштын күнү чектөөнү алганда, баарыңар свет көтүп кетесиңер дагы, трансформаторлор жарылат, линиялар үзүлөт, өрттөнүп күйүп кетет, ошон үчүн мына туура түшүнгүлө дегенбиз. Мына азыр буларды алабыз. Бирок ошондо өзлөрү айткан, 1 сом кылып туруп эле анан алып салгылачы деген. Мына ушундай
суроо талаптар болгон. 1 сомго көтөргүлө да, бирок чектөөнү алып салыла деп. Анан эми 1 сом 4 тыйынга көтөрүлүп сунушу болуп атат. Сунушу эми муну дагы эл менен талкууга алып карайбыз. Мисалы, сиз азыр сиз общий эле азыр баарыбызга бирдей тарифте 77 тыйындан 700 киловаттка чейин деп. Сиз ушул 700 киловатты канча күндө жагасыз? Мен 1 жуманын аралыгында жагып өтүп болушум керек, эсептеп көрүш керек. 1 жуманын аралыгында, мына сиз 77 тыйын менен 1 жума свет жагып төлөйсүз да, 1 жумадан ошондо 1 жума болсо ар жагы 25 күн сиз алып туруп 2 сом 16 тыйындан төлөп атасыз, А ошондо мындай жалпылап келгенде сиз 2 сомдон төлөгөн болуп атасызбы ошондо? Сиз 6-7 күн 77 тыйын менен төлөп атасыз. А калган 24-25 күн сиз 2 сом 16 тыйындан төлөп атасыз да. Айырмашылыгы жок. Жалпылап келгенде сиз 2 сомдон төлөп атасыз. Андан көрө ошон үчүн биз ылдый түшүрөлү деп атабыз дагы, чектөөнү алып салалы деп атабыз. Жакшы. Эми бул дагы ошо эл менен талкууга алынат. Жерлерде дебаттар уюштурулат. Мына Минэнергия тапшырма алган. Мунун баарын тең эл менен чечебиз.